Assalamu alaikum YouTube suyucuları. Menin azırkı videom Kırgızstandagı ekonomikalık awal jana opsuz baygeler dep atalmakçı. Emni sebepten bu videomdu uşinti atap koydum. Anda mesela meni menen bolup çoğu görüңüzдөр dostlar. Like basıp kanalga жазылууну дагы unutpаңыздар. Эгерде менин айткандарым жаккан болсо. Dostlar mına azır görüp жатабыз ушул интернеттерден. Bizde ayrıca Tüştük cergesinde bir çoğ toylor marekeler ötüp bayağı andan dağı en kızığı abdan çoğ murdakı bolup jatkan bayağı bizde ulak tartmay dep koyot kökbörü mındayça ayтканда oşol bayağı Alaman bayge degen bir ilgerten gele jatkan uşul ata babalarыбыздан kalgan jakşınakay oyunubuz var. Oşogo bayağı baygelerdi priz sayıudağı oğu jok епсиз, ченемсиз чоң байгелерди коюп жаткан фактыларды көрүп жатабыз. Мына азыр эле уже бир 3 факт бар ушундай боюнча. Буга чейин да былтыр мурдагы жылдары буга чейин деле болуп келген. Ал эми быйылкы жылы өзгөчө бир чоң баягы интернеттин өнүгүп кеткендигиненби, же бир башка адамдардын абдан кыйын байып кеткендигиненби, же биз Кыргызстан бир экономикалык кризистен чыгып бара жаткандыгыбыздын белгисиби, иши кылып айтор эмнеси болсо дагы укмуштуудай чоң 30 тө, 40 тө, 10 машина, 5 машина иши кылып койчу квартира ушуга окшогон чоң байгелерди коюшуп, баягындай бир өзүнүн атын чыгармай брендке, модага айланып бара жаткан сыяктуу да, баягы биринен бири ашып, ошондон ашыра берсем дегендей кыялда жасап жатышат. Çoğdordu alıp gelip bayağı ayıldagi aktif, rayondagi aktiflerdi alıp gelip çoğuluş kılıp süйлөтүп ушундай нерселерди кылып жатканыңарга рахмат, эл разы дегендей таризде баягындай кадимкидей митингтерди уюштургансып эме кылып анан муну чоң саясатка айландырып бир эрдик жасагандай нерсе болуп жатат да, ушундай тенденция жүрүп жатат достор биздин айрыкча Түштүк жергесинде. Албетте сиздер жакшы билесиздер, Түштүктө бизде абдан мындай жашоону салыштырмалуу түндүккө караганда бир аз кыйыныраак. Баягы жерлер бөлүнгөндө дагы жана башка дагы иши кылып баягы мен эмнени айтмакчымын? Элдин экономикалык деңгээли бир аз төмөнүрөөк да эми. Албетте жакшы, ошол мыкты чыкма уулдарыбыз чыгып, ошентип баягы элдерге оюн тамашасын өткөрүп, тоюн берип жатышат. Албетте той бербей коюуга мүмкүн эмес. Тоюн берсин. Ар ким баягы жакшы кыялдар менен, үмүттөр менен мен да ушундай тойлорду кылайын, мен да эме кылайын деп жүрөт экенбиз. Анткени биз кыргызбыз, баарыбыз. Кыргыздар бул тойсуз жашаса болбосо керек менимче. Бирок баягындай оогу чени жок ашыкча чыгымдардын эмне кереги бар достор? Баягы кимдир бирөөлөр кыйналып жатышы мүмкүн, кимдир бирөө башка болуп жатышы мүмкүн. Ошол эле учурда чалчактатып ушундай чоң приздерди кылып кылганыбыз менимче менин жеке оюмда абдан туура эмес болуп кала тургандай. Себеби эми азыр улакчылар же башка бирөөлөр сен өзүң ишиңди кыла бер деп бир мындай тескери пикирлердин боло тургандыгын мен албетте билип турам. Бирок менин оюмда бул нерселер абдан туура эмес. Эгерде ошондой эле бир байлыгың ашып ташып бир элге бир ушундай эсинде кала турган нерсени кылгыңар келип атса достор, ушундай дагы бир байып, ушундай бай адамдар ушундайларды кылгысы келсе, ошол эле айылга баягы күнү бир балдар идея көтөрүп чыгышты эле. Ушул томографияларды алып берели, ошол эле УЗИлерди алып берели, ушундай бир медициналык жактан адамга көп жыл кызмат кыла турган бир аппаратураларды алып бергиле достор. Садиктер жетишпейт. Мисалы үчүн кайсы бир жерде садик салынбай атса, ошого садикке конкретно мен мынча акча котордум деп ошол жака сен алтындан тамгаңы бастырып жаздырып кой, ошол эсте калсын деп эме кыла турган болсоң, атыңын чоң атаңдын атын койдуруп кой эгерде кааласаң. Эми ал бир тойго бир жарым миллион, 1 миллиондон ашык нерсе чыгымды ошол байгеге эле кетиргенден көрө менин жеке оюм достор, ошондой эле бир бергиңер келип эле бир ушундай патриоттуулук, элге кызмат кылгыңар келип атса, мына жакында 2025-жылдан кийин бизден чоң транштарды талап кылган Кытайдын карызын баарыбыз билебиз, баарыбыз саясатчыбыз. Ой, кыргыздар карыз экенбиз, анан эртең жерибизди алып коет деп. Анда ошондой фондуга атайын Кытайдын карызынан кутулуу фондусу деп ачып туруп, ушундай мыкты чыкма жигиттерибиз анда давай ошондой кылып ачкыла, ушундай эле ашыкча акчаңар болуп атса, ошол жагынан кутулалы достор. Эртең бир күнү келет, анан кийин бир жерибиз алат, бир жерибиз бир ушинтип эле мүңкүрөнүп, ылдый карап, баягы өзүмө болсо болду, башкага бирөө эмне болсо ошо болсун, баягы
gözüm görбөсө başka жагымы бөрүжесин дегендей болуп эле ким өзүбүз кыйын болсок ушундай жакшы нерселерди баягындай мынтип салып коюп ойногула эме кылгыла дегендей кылып коюп анан жыргап тура бергенибиз менимче мен ошондой деп түшүнөм достор. Ушундай бир кайдыгерчилик биздин кыргыздын келечегине карабаган нерселерде мына ошондой эле бир жакшы нерсени кылгыңар келип атса мына Памирден келип жатат боордоштор. Мына былтыр келишип жарымына жардам берилбей кайра кетип калышты мурдагы жылы келгендер. Ушуга окшогон бир келечекте кала турган нерселерди ойлонуп иш кылсак же болбосо анда президенттер чыгарып койгула тиги Россиядагыдай, Россияда эмне кечиресиздер, Өзбекстандагыдай тойлорго аларда лимит киргизип коюптур. Мисалы үчүн ресторанда мынча адам отуруш керек, 100 же 150 дегендей, мен анын точносын билбейм. Ошондой бир лимит киргизиш керекпи? Бул эмне беспредел мындай, эмне ушундайга кетип атабыз да биз? Мен түшүнүксүз болуп турат мындай жагынанчы. Эмесе ошондой бир мыйзамдарды кабыл алышсын. Чын эле мындай чоң мааракелерди кандайдыр бир жылга чейин ушул бир карызыбыз кутулуп алганга чейин жок дегенде бир мындай өткөрбөй туралы, азыраак өткөрсөк дагы мындай чоң шаан шөкөттөр менен өткөрөлү дегендей. Деги эле бул өзү ушул тойлорду өткөрүүнү кандайдыр бир биздин маданият министрлиги көзгө алыш керекпи? Албетте бул той каада салттар биздин ата бабадан келе жаткан маданиятыбыз, биздин ушул культурабыз да. Балким ушул жагынан ойлонуштураттырбыз, иши кылып деги койчу, биздин баягы быкы-чыкыга толуп, кыйналып бара жаткан баягы контролу жок турмушубуздагы чоң маселелердин бири ушул той маселеси да болуп калды да. Мен өткөндө бир ушундай видео блогумду жазганда Жалал Абадтын Сузак районунун Таштак деген жеринен бир жигит мага абдан кайрылды эле да. Мындай байке, сиз ушул тойлор жөнүндө дагы бир берүү жасап койбойсузбу дегенде мен мындай бир кичине оюм башкачараак эле да достор. Мен чынын айтайын, андан бери менде бир парадигма ушул жакын аралыктарда өзгөрдү да. Мен могу айрыкча азыркы ашыкча чыгашаларды көрүп жатканда бул супер ашыкча чыгаша да, мындай жөнөкөй ашыкча эмес. Элдер мага ошону мындай эле обычный тойлорду айтканда эле айтып жатышат. Мен албетте мындай көз карашты элем да достор. Бул тойлор башкалар биздин каада салтыбызга кирет да. Биз качан тойлор жок болгондо, чыныгы кыргыз болбой кала тургандай, кыргыздарда бир ушундай тойду өткөрүү, биз мына мисалы үчүн орустарда же башкаларда бир мындай жакшы шаан шөкөт бирине бири тамак берүү мындай нерселер жок да. Баягы 20-сын 30-чу олтуп алды. Ал эми биз мен мындай кандайдыр бир деңгээлде бир ушундай нерсе, ушундай улуттун өкүлү болуп калгандыгымда бир мындай сыймыктануу бар эле да. Мен азыр мына могу чыгымдарды көрүп отуруп, опсуз ушундай биздин жакшынакай каада салтыбызга ашыкча нерселерди киргизип жибергендигин көрүп, зээним кейип ушул передачамды чыгарып жатам да достор. Негизинен маанисин түшүндүңүздөр да достор. Мен той, оюндар, улуттук каада салт дегенге эч кандай бир каршылыгым жок. Албетте биз эмнебиз менен кыргызбыз, эмнебиз менен улутпуз, ошол эле калпагыбыз менен, ошол эле меймангерчилик, ушул меймандостук сапатыбыз менен, ушундай каада салттарыбыз менен, тойлорубуз менен, оюндарыбыз менен баягындай кыз куумай, улак тартмай, иши кылып бир ушундай жакшынакай оюндарыбыз бар. Ошолорубуз менен кыргызбыз да достор. Анан кийин ушундай нерселерге келип туруп, анан дагы бир ашыкча нерселерди кошуп, баягы бир мыйзамдарды киргизишип, айтылбаган мыйзамдар ал эми айтылган мыйзамдар боюнча мен дагы эсимде турганда айтып коеюн. Мына азыр казактар менен биздикилер талашып баягы Тайгазан жөнүндө биз өткөндө эле мен биякта досторум менен да сүйлөшүп, өзүбүзчө баягы сүйлөшүп калабыз. Ошол Тайгазан деген нерсени бир албетте чоң кыргыздар чоң иш кылдык. Баягы эки командага бөлүнүп улак тартмай, баягы могу азыркы тойлордогудай аламан байге эмес, бул башка современный мезгилдин талабына ылайык улак тартмайт. Анан келип туруп эле Тайгазанды коюп, Тайгазан деген биздин кыргыздарда болгон эмес ал Тайгазан. Казактар туура айтат. Мен баягы казактарга сатылып кетти же башка деп ойлобоңуздар. Казактар биздин бир боорубуз, баарыбыз эле. Анан сеники туура, биз кыйынбыз, анан биз мындай федерацияны ачканбыз деп алып. Тайгазан деген каякта бар эле? Андай Тайгазан деген эч качан бизде болгон эмес. Келип туруп ат травма алып атат ал жерде. Адам травма алып атат. Кокусу өлүп калсам эмне болот, башка болсом эмне болот? Кайдагы бир жок нерселерди кошуп тойго ушундай ашыкча чыгымдарды кылган сыяктуу эле баягы мыйзам полясында дагы бир ушундай оу жок, эби жок, каяктагы бир нерселерди ойлоп чыгарып
Azır da geçemez, azır da geçemez. Oşol Tayгазанды жок кылыш керек. Тайгазаны жок эле, травмасы жок. Ошол айткандай болуп, ал Тайгазанды жок кылсак эле казактарга баш ийип калбайбыз биз. Биз эч качан эч кимге баш ийбеген эркин калкпыз. Казактар биздин бир тууганыбыз. Алар менен биз мамыр жумур эч кандай айтышпай, кечээки көчмөндөр оюнунда көрдүңүздөр, таарынып кетип калышты. Албетте биздин бир туугандарыбыздын кеткен жок, кийин качышты. Мындай өтө сөздөр болду да достор, кетебиз дегендей болушуп. Мындай бир боор элибиз менен ушундай бир каяктагы бир эмелердин айынан мындай айтышып калгандыгыбыз туура эмес. Баягы бири-бирибизге кырыбызды көрсөтүп, алар биздин чек араларды жаап, биз аларга дагы бир эмелерди кылып, ушундай жакынкы жакшынакай нерседе кыйынчылык кезден аман эсен чыгып кеткендин ордуна кандайдыр бир ашыкча эмелерди көп колдонуп ушундай бара жаткан сыяктуубуз да. Мен абдан көп сүйлөп койдум окшойт. Кечирип коесуздар достор. Кандай ойдо калсаңыздар жазып сөзсүз түрдө айтып койгула. Менин бүгүнкү видеом ошондой. Кыргыздардагы экономикалык кыйын абал жана опсуз, эпсиз каада салттар демекчимин. Саламатта туруңуздар достор.